$4.400.000 uçağı. Жалгыз адам жалдап алуу учабы? Келгенин эсептесе дагы ушунча кенен окшойт Пекиндин учагы. 4 миллион эмес, 400 сом жоктору бар. 4 күн ачка, 1 күн ашка токтору бар. Мына ушундай карапайым адамды сындаттырып, сынын уккан жоктору бар. Качан бүтөт? Элим тарткан муңгайгы каалаган эмес, карапайымдайды. Кайыштырып, кабырганы какшатпай, калктын сөзүн бектерибиз тыңдайбы? Мындай шоудон эл тажаган чынында. Ошол үчүн ыйлап айтат сынында. Бардыгын эл көрүп, билип турат. Эл эмес, учуп жүргөн чымында. Тили болсо, ошол көргөн чымындын түбүнө түшүп чыкмак эмес чыныңдын. Туура эмес, кылганыңды көрүп туруп, тура албай, ошол үчүн чыңырдым. Макул дейле. Барды, келди. Миллиондорду алды, берди. Ошондогу акчалар кайдан чыкты? Ойлончу, ошол болду. Жар делди. Калкы турса кыйналып, кымбат кийсе не пайда? Жүрүшү баалуу учакты жалдап минсе не пайда? Журт башчысы болуп алып, жанындагы жөөкөргө башын ийсе, не пайда? Элдин толот көксөөсү эрктүү болсо бегибиз. Жердин толот өксөөсү жөнөкөй болсо бегибиз. Кырдаалдан чыгаргыла, кыйналып турат элибиз. Кыялданган мекенди көрөбүзбү? Дегибиз. Жандап жүргөн жоролорду тазалаңыз. Жашырып жегендерди жазалаңыз. Эл болгон сизди алып келип хан кылган жоосуз иштерди жасабаңыз.